Коомдук жайларды адамдын жүзүн жашырып жүрүүгө тыюу салуу мыйзамы кайрадан парламентте көтөрүлдү. Элекүлү Шарбаткан Мажитова акыркы убакта көздөрүн гана көрсөтүп, паранжа жамынгандар көбөйгөнү кооптуу экенин айтып чыкты. Депутат паранжа кийүү кыргыз коомчулугуна туура келбейт деген пикирде. Ошондой эле паранжа кийген аялдарда диндин экстремисттик коркунучу жаралышын билдирген. Жакында Өзбекстан Мажлиси муну паранжыга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Акыркы күндөрү паранжы жамынгандар капкара болуп, көзүн гана көрсөтүп паранжы жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын. Бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификациясын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө кооптуу, коопсуздукка дагы таасирин тийгизет. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мен мурда дагы айткан элем, дин башкармалыгына катуу тапшырма берип, ушуга мамлекеттик чара көрбөсөк болбой калды. Коомчулукта экача пикирди жараткан паранжа кийими ислам дининде сүннөт экенин дин өкүлдөрү айтат. Хиджаптан айырмаланып, паранжа кийген аялдарды радикализмге айыптоо туура эмес дешет. Баш мыйзамдагы дин тутуу эркиндиги жана кийинүү жагын эске алуу менен никап кийимине чектөө зарыл эмес экенин билдиришет. Ошондой эле салттуу исламдын негизинде паранжа кийүүгө муфтияттын фатва жок экенин кошумчалайт. Адам баласынын кийинүүдөгү эркиндиги эгер коомго кооптуулук же болбосо дана башка мисалы кээ бирлер аябай эле салтыбызга, үрп-адат, каада салтыбызга, жергиликтүү өзүбүздүн мурдатан келип жаткан нормаларыбызга туура келбеген жосундар болуп, ошондой кийимдүү болгон болсо, анда элибиз ошол нерсени дайыма активдүү көтөрүп келген. Мисалы, аябай эле ачык жылаңачтанып алуу болсо, андай болсо, элибиз айткан болсо, ал биздеки өзүбүздүн мыйзамдарыбыздын нормаларыбызга каралат. Ошондой эле бул никап кийүү маселесинде, никап кийүүдө болгону чет өлкөлүк жанакы экстремисттик уюмдардагы биринчи сүрөттөлүүсү же болбосо ошол жердеки негизги баш ролдогу адамдардын кейпин, анын сүрөтүн ушундай кылып көрсөтүп койгондугу үчүн бизде дагы ушул көйгөй жаралып калбайбы деген кооптонуу бар да. Анын маскасы ошондой болуп таанылып калган. Негизинен алар эч кандай элден жашырыныш үчүн же болбосо элден мындай бир нерсени өзү жашырып, бир жумуш күнөө иш жасап жүргөндүгү үчүн жамчаткан жок. Эгер сиз өзүңүздүн бизнесиңизди же ишкерлигиңизди биздин YouTube канал аркылуу рекламалоону каалайсызбы? Анда сизге бизден жан кызмат, сапаттуу жана көрүмдүү видеолор менен өз жарнамаңызды берсеңиз болот. Ал үчүн жөн гана биздин байланыш номерлерибизге кайрыласыз. Тажрыйбалуу адистер сиздин ишкерлигиңизди сапаттуу видеолор менен өзүбүздүн социалдык баракчалар аркылуу калктын калың катмарына жайылтып бере алабыз. Кээ бирлери мода иретинде хижаб үстүндө жамынчык кийим турганы менен исламдагы көрсөтүлгөн хижаб деген нерседен чыгып кетет. Мисалы, ал кандай? Жолугу бар, үстүнө кийим турган, бирок дене мүчөсүнүн баары билинип турат да. Ал нерсени шариятыбызда хижаб деп айтпайт. Хижаб деген нерсе аял кишинин өзүнүн арулугун, сулуулугун толук бойдон бекитип тура турган нерсени хижаб деп айтат. Ал эми сиз айтып аткан нерсе паранжа болсо, ал паранжаны шариятыбызда никап деп айтат. Никап дегени бул аял кишилердин өзүнүн такыбалыгы үчүн жүзүн жаап, көзүн ачып гана жүзүн жаап жүрүүсүн бул никап дейт. Бул такыбалыкка байланыштуу нерсе, шарият муну мажбур түрдө айткан эмес. Журналист Акын Зинакан Пасамова паранжанын артында чектелген укук жана экстремисттик кооптуулук бар деп эсептейт. Ал исламдын эң негизги баалуулугу болгон жолук салынуу соңку жылдары модага айланып кетти дейт. Ачык жайларда кара никап кийген аялдар кескин көбөйгөндүктөн бул кийимге мыйзамдуу чектөө мезгил талабы экенин билдирди. Кылым кагырткан салттуу кийимдер деле исламдын шариятына туура келет дейт. Жолук оронуу, жолук салуу деген маселе өтө курчуп баратат. Бул бир гана жөнөкөй эле бул исламдын талаптары эмес, бул деген бул радикализмге айланып баратат деп айтар элем да. Ал тургай мисалы мен ушунча жашымда мага деле кысым болуп атат. Ал тургай состармактар жазышат, эмне үчүн жолук салынбай жүрөсүз? Эмне үчүн мынтип деп эле мени жемелеп, ушундай тааныбаган эле эмелер ушу. Ал эми азыркы учурда ушундай бир катуу оромол маселесинин катуу көтөрүлүп атышы, паранжы маселесинин баягы катуу көтөрүлүп атышы, мунун аркасында бир кара күч турат да, радикализм турат деп ойлойм да. Бул биздин өлкөгө, биздин ушу элге пайда алып келип, биздин
тескерисинче ошол башаламандыкты мындай ошого жеткирүү, курчутуу коомдук маселелерди элдердин ортосунда, топтордун ортосундагы баягы карама-каршылыкты курчутууга багытталган нерсе да. Акыркы 10 жылда мусулман жамааттарында жана өлкөлөрдө паранжа кийимин кийгендердин саны 2 эсе көбөйгөн. Мындан улам коңшу Өзбекстан жакынкы күндөрү гана чектөөгө алган мыйзамды кабыл алган. Ошондой эле Нидерландынын сенаты коомдук жайларда, транспортто, өкмөттүк имаратта, мектептерде жана ооруканаларда бетти жапкан кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Анда бетин жаап жүргөндөргө 400 евро айып салынары жазылган. Ошондой эле тыюу 2017 жылы Австриянын бардык аймактарында аялдардын бетин толук жапкан кийим кийүүгө чек коюлган. Мыйзам бузгандарга 150 евро айып пул салынат. Бирок бул чектөөлөргө мусулман коомчулугу ынанбай келет. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.